Эмне болуп кетти? Артем Новиков кеткени жатабы? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Мынакей туугандар, бүгүн ушундай окуялар болуп кетти. Ошондуктан бул видеого лайк басып, аягына чейин көрүңүздөр. Эмне болгонун. Барыбыз эле жакшы билгендей, буга чейин Артем Новиков көпчүлүктүн көзүнө жага түшүп, элдин сураныштары боюнча Артем Новиков өз ордунда эле калсынчы деген сураныштар жана үмүттөр болуп аткандыгын байкап жүргөнбүз. Ал эми бүгүн өкмөт башчылыкка кимдин талапкерлиги каралды? Мынакей, дал ушул жаңылыктар сизге кызык болуп турган болсо, анда бул видеого лайк басып, аягына чейин көрүңүздөр. Эл чындыкты билсин. Бүгүн 1 февралда Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалиция премьер-министр кызматына Улукбек Мариповдун талапкерлиги каралды. Мына ошондо Мариповго Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев мындай деди: Садыр Нуркожоевич кыйынчылыкты башынан өткөргөн. Ал эми сиздин курсагыңыз дайыма ток чоңоюп турсуз. Дайыма жылуу жумшак жерлерге барып иштеп отуруп калыпсыз. Бул атаңыздын арты менен болуп жатабы? Деген суроолорду узатты. Сиз Кыргызстанда сөз бар. Орусча да папинсин, маминсин деп. Сиз ошо папинсин эмессизби? Мен бул сиз айтканыңызды кыргыздын салты боюнча жооп берейин. Мен атамдын фамилиясын эч булдагым келбейт. Жок. Баласы атаңыздын күчү менен мындай жакка келе аткан жоксузбу? Эми мен атамдын берген тарбиясына абдан сыймыктанам. Мен да ушундай балдарды тарбиялап өстүрсөм деген ниетим бар, Кудай буйрса. Бирок мен бардык кызматтарда кайсы жерде иштебейин, мен өзүмдүн принцип менен иштеп келатам. Мына ушул суроодон кийин эле Зарылбек Рысалиев кийинки суроосун узатты. Садыр Нуркожоевич кыйынчылыкты башынан өткөргөн. Сиздин курсагыңыз дайыма ток чоңоюп турсуз. Дайыма жылуу жумшак жерлерге барып иштеп отуруп каласыз. Бул атаңыздын аты менен болуп жатабы? Деген суроосун узатканда. Эми дагы бир суроо. Садыр Нуркожоевич кыйынчылыктардын баарын башынан өткөргөн адам. Аны баарыбыз билебиз. Сиз başı өскөн жолуңузду карасак, сиз бир да кыйынчылыкты башыңыздан өткөрбөп турсуз. Дайыма курсагыңыз топ, дайыма иштеген жериңиз таза, жылуу жер экен. Анан сиз бүгүн премьер-министрге баратасыз. Анан бул кандай болуп калат? Кандай иштей аласыз? Мен сизге мисалы үчүн мындай ичим чыкпай атат деп айтайынчы. Эл чындыкты билсин. Анан сиз бүгүн премьер-министрге баратасыз. Анан бул кандай болуп калат? Кандай иштей аласыз? Men sizge misal üçün bunday içim çıkmay atат деп айтайынчы. Зарыл Кылычбекович, сиздин айткан сунуштарыңыз мага дем берет, биринчиден. Себеби мен өзүм мактаган кишиден корком, критика айткан кишини мен өзүмдүн жакын адам катары сезем. Садыр Нуркожоевич өткөндө инаугурациясында айтты эле. Кабыргамды кайыштырып, жанымды ачтырат деп. Ошондой кадрлар биздин катарыбызда миңдеп саналат. Сиз ошолордун катарына кирбейсизби? Кабыргасын кайыштырып, жанын ачтырган. Урматтуу Зарыл Кылычбекович, мен сурооңуздун түпкүрүн абдан жакшы түшүнүп турам. Бардык маселелер боюнча кабарым бар. Мен деле эс алып, же болбосо азыр мына ушундай оор кезде эмне келе атасыңар деген сөздөр көтөрүлүп атат. Мен деле адаммын. Бирок айттым, мамлекет, мына өзүңүз айткандай, мамлекет мени 20 жыл, мага мамлекет убактысын инвестиция кылды, тарбиялады. Мен мамлекетке карызмын. Кудай буйрса, бул бир Кудайдын жана бүгүнкү мына сиздер колдоп берсеңиздер, мен толук кандуу иштегенге даяр. Ошон үчүн мен ушул учурдан пайдаланып, ушул башкы трибунадан урматтуу Садыр Нуркожоевичке дагы чоң ыраазычылык билдирем. Бирок чындыгында акыбал абдан оор. Муну жоопкерчиликти мен дагы терең сезип, толук бардык тараптан ушуну алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүк жумшайбыз деп ойлойм. Мен дагы бир суроомда суроо эмес калуу. Siz eğer hükümetke elge gerek dese Oğulbay kaldı mağa suroo. Kaytalap koysanız. Eğer sizge gerek dese siz
айтыпсы бокмукчу аласызбы? Түшүнбөй калдым суроону. Албетте, урматтуу Зарыл Кылычбекович, мен өтүк кийип чоңойгон жигитмин. Анан 5 жылда чачым агарды дейсиз. Эмне кыйналып чачыңыз агарды, ошону айтып койсоңуз. Эмне кыйын иш болуп кетти? Эми ачык айтайын, эсеп палатасында 5 жыл буга чейинки төрагалар иштебептир. Мен ага чейин деле чачым агарган. Анан өзгөчө эсеп палатасында мен бир чети ыраазылык билдирем. Себеби бул бүт тармактар менен иштештик. Ошол эле мезгилде ошол жерде туруштук берип иштөө, мына эсеп палатасын сиздер дайындайсыздар, 9 кишини. Ошонун ичинде мени да дайындагансыздар. Канча министрликтер бар, канча укук коргоо органдары менен текшерген кишини эч ким жакшы көрбөйт. Ошол каршылыктар жөнүндө айттым да. Анан чачым агарын деп жүрсүз. Чачак. Эми бирок сиздикиндей агар элек, Кудай буйрса, эми бул өкмөт иштесек ошондой агарат го деп ойлойм да. Рахмат. Эл чындыкты билсин. Мына ушундай бүгүн 1 февралда жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн жаңы курамын дайындоо үчүн жыйынга чогулду. Анда премьер-министрлик кызматка талапкер көрсөтүү, ошондой эле өкмөттүн жаңы курамын бекитүү маселелери талкууланып, жана да өзүңөр көрүп өткөндөй өтө чукул жана ыңгайсыз суроолор дагы болуп өттү. Жыйын учурунда Мариповду бири жактырса, бири жактырбай атып айтор. Көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Мариповду көрсөтүп, ал өкмөт башчы болду. Аны Республика Ата Журт фракциясы сунуштады. Марипов 22 өкмөт мүчөлөрүнүн 6-оосу кыскарылаарын айтты. Айыл чарба тармагы көтөрүлөт. Ал эми Айыл чарба министрлигинин статусу күчөйт деди ал. 41 жаштагы Улукбек Марипов 2006 жылдан 2016 жылга чейин президенттик аппаратта ар кандай кызматтарды иштеп келген. Президенттик аппараттын жетекчи орун басары да болуп иштеген. Ал эсеп палатасынын төрагаларына 2016 жылдын март айында дайылданган. Эл чындыкты билсин. Расмий эмес маалыматтар боюнча Улукбек Марипов бүгүнкү вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин өкүл баласы экени айтылып жүрөт. Шадиев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери менен айыпталып, өлкөдөн чыгып кеткен. Улукбек Мариповдун өмүр баяны. Улукбек Марипов 1979 жылы 30 августта Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылында туулган. Ош шаарындагы техникалык университеттен аяктаган. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин финансы жана кредит, юриспруденция адистиги боюнча билимин тереңдеткен. Эл чындыкты билсин. Бир жаш император болот. Жаш император бийликке келгенде мамлекеттик башкаруу реформасын жасайм дейт. Ордодо иштешкендердин бири да реформаны кантип жасашты билбейт. Ошондо тоодо өзүнчө жашап, китеп жазып жүргөн акылман далдырат. Акылман императордун сөзүн угатта мындай дейт: менин сизге сунушум, мамлекеттик реформа жасайм деп, өз башыңызды тозоктун түйшүгүнө салбай эле коюңуз. Сиз императордун баласы болосуз. Төрөлгөндөн эч нерседен кем болбой эрке өстүңүз. Кыйынчылык көргөн жоксуз. Реформа жасоо деген тозоктун отун кечкенге барабар иш. Сиз биринчи эле кыйынчылыкка учураганда чалкаңыздан кетесиз. Баары убакыт куруткон бекер эле убаракерчилик болот. Болбой турган ишке баш оорутпай жаш экенсиз. Ордодогу гаремдериңиз менен жыргап жашоо өткөрө бериңиз дейт. Тоодон түшүп келген дербиштин императорго карата айтылган мындай орой сөз үчүн кошаматчы кеңешчилери башын алалы дешет. Император реформа жасайм деген оюнан кайтпайт. Ошондо тигил акылман: макул, мен реформа жасоонун жолдорун иштеп чыгайын, аны да ишке киргизүүгө жардамдашайын. Бирок биринчи эле тоскоолдукка учурап, сиз оюңузду өзгөрткөндө мен баарын жыйыштырып астыңызга таштайм да өзүмдүн тоомо кетем. Сиз мени бошотосуз деп убадалашат. Ишти мыйзамдарды өзгөртүүдөн башташат. Мамлекетке реформалык иш кызуу жүрүп, далайлар андан жапа чегип, мыйзамдуулук күчөп, мыйзамсыз жашоого көнүп калгандардын нааразычылыгы күчөп, ал түгүл элдик толкундоолорду уюштуруу аракеттери көрүлө баштаган маалда императордун агасы
Мамлекеттик коргоо министри күнөө кетирип, мыйзам боюнча анын мурдун кесиш керек болот. Мына ошондо императордун агасы алгач өзүнүн жаза тартаарына ишенбейт. Жазасыз калбашын түшүнгөндө мурдумду эмес колумду кескиле дегенге өтөт. Жаза аткаруучу ага көнбөйт. Ошондо император инисине арызданып барса, ал баягы реформаларды чакыртып, агамдын мурдун эмес колун кескенге тууралап, мыйзамды өзгөртпөйсүңөрбү дейт. Ошондо унчукпай чыгып кеткен реформатор императорго бүт жаңы жазылган мыйзамдарды кайра көтөрүп кирип астына таштайт да, мына мен сизге эмнени айттым эле? Реформа жасаш колуңуздан келбейт дебедим беле? Күнөөкөр сиздин агаңыз болгон үчүн мыйзамды өзгөрт деп атасыз. Эгер башка адам болсо жаза токтоосуз аткарылмак. Эгер мыйзам сиздин жакындарга келгенде иштебей, карапайым башкалар үчүн иштей турган болсо, ал мыйзам эмес. Мыйзам деген катардагы кайырчыдан императорго чейин бирдей күчтө иштеши керек. Ошондо мыйзамдык күчүнө ээ болот. Мыйзамга ушундай күч бере албасаңыз, анда сиз реформа жасай албайсыз. Ушул сааттан баштап мамлекеттеги жүргүзүлүп аткан реформа токтоду деп эсептеңиз. Мен болсо тоому кеттим деп чыгып жөнөй турган болот. Мына ошондо император аны токтотуп, мыйзам талабындагыдай агасынын мурдун кестирүүгө буйрук берет. Жаза эл алдында аткарылат. Мына ошондо муну көргөн эл биздин император калыс адам тура. Мыйзам кайырчыдан императорго чейин бирдей иштейт дегени чын экен дешип көкүткөндөрдүн тилине кирбей, көтөрүлүшкө чыкпай коюшат. Ушундай өтө оор реформалык иштер менен бүгүнкү Кытай империясы түптөлүп бир мамлекетке айланат. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.